Корея, Сингапур Азиянын жолборсу, Түркия Азиянын карышкыры, а Кыргызстан Азиянын арстаны. Жалал Абад шаарынын Эркиндик аянтында Китепкөй улуттуу долбоорунун алкагында бирге китеп окуй узатылышындагы иш-чара болуп өттү. Ага калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков жана шаардагы китеп сүйүүчүлөр катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Нуржигит Кадырбеков окурмандарга жаңы идеялардын кенчин китеп аркылуу табаарын, бир орундан жылбай отуруп ааламды көрүп, дүйнөнү таануунун жолу дал ушул китеп экенин айтып, акылга, жүрөктөгү илимге азык берүү үчүн жаштарды китеп окууга чакырып өттү. Аталган долбоорду Жалал Абад шаардык жаштар комитети менен Кара Дарыя жаштар коому биргеликте уюштурган. Максаты коомчулуктун көңүлүн китеп окууга буруу, окурмандардын китепке болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Эскерте кетсек, мындай саамалык шаарда жума сайын улантылып, коноктор чакырылып турмакчы. Ошон үчүн бул илим билимге кызыктыруу бул гүлзар өстүргөндөй нерсе. Ага минет керек, адамдар аракет кылыш керек, өзү эле болуп кетпейт. Бирок Жалал Абадда ушундай болуп аткан өтө кубанычтуу нерсе. Эми Кыргызстанда болуп атат, жакында Бишкекте Ала Тоо аянтында бир идеология менен чыкты да жаш балдар. Мурда пикеттин аянты эле, эми китептин аянты кылабыз деп. Анан күндөн күнгө көбөйүп баратат. А дегенде бир 10 чакты ага деле жетпеди эле. Анан кийинки күндөрү 50-100гө чейин көбөйүп баратат. Көрдүңүзбү, адам жакшы иштерди кылса, магнит сыяктуу башкаларды тартат да. Эми ушу Жалал Абаддагы абдан бир китепкөй регион болсо экен деген тилек бар. Бүгүн Жалал Абад шаарында китеп окуу деген аябай жакшы маареке өтүп жатат. Бул деген Жалал Абад шаарынын мэриясынын жаштар комитетинин алдында жана Нуржигит Кадырбеков агайыбыз өзү баш болуп демилге көтөргөн аябай жакшы демилге болуп жатат. Китеп окуу боюнча жаштарыбыз мен ушул заманда ойлоп калдым эле, болгон интернетти гана карап калышты, болгон интернеттен видеолорду гана көрүп калышты десем, жок, жаңылышып жатыптырмын. Мен гана эмес, бардык мен курактан муундар ушинтип ойлойт болчок. Карап турсам, мен бүгүн ишендим, жаштар аябай китеп окуганга ынтызар экен.